Базаркоргон райондук администрациясы тарабынан айыл өкмөттөрдүн аткаруучулук тартибине дыкат көзөмөл болгон эмес. Райондук мамлекеттик администрацияда жана айыл өкмөттөрдө жарлыктардын аткарылышы төмөн. Базаркоргон районунун акими Кыргыз Республикасынын президентинин айрым жарлыктарын аткарууда жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Мисалы, номер 56 автомобиль жолдорунун жээгине объектилерди мыйзамсыз жайгаштырууну алдын алуу жана ага бөгөт коюу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкты ишке ашыруу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун төрагасы катары райондук мамлекеттик администрациянын жетектөөчү адиси дайындалган. Демек, аталган комиссияларды жумушчу топту аким же акимдин биринчи орун басары жетектеген эмес, президенттин жарлыгына жетектөөчү адис жооп берет экен. Номер 109 жарлыкты аткаруу максатында райондо 2 комиссия түзүлгөн. Биринчи комиссиянын төрагасы болуп, кадастр мамлекеттик мекемесинин Базаркоргондогу филиалынын башчысы Тойчиев аныкталса, экинчи комиссиянын төрагасы болуп, райондук администрациянын башкы адиси дайындалган. Базаркоргон районундагы айыл өкмөттөрдүн аткаруучулук тартиби боюнча олуттуу кемчиликтерди аныктадык. Мисалы, Акман айыл өкмөтү боюнча 2024 жылы Базаркоргон районунун администрациясынын Акман айыл өкмөтүнө 17 жарлык аткарууга жөнөтүлгөн. Жарлыктардын аткарылышына анализ жасаган учурда 10 жарлык каттоого алынган, 7 жок. Жарлыктарды аткарууга алгандыктары тууралуу районго бир жолу маалымат беришкен. Бирок алардын андан ары аткарылышы боюнча таптакыр маалымат берилген.